Нарын шаарындагы Шарча чөлкөмүндө мына ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай бир түптүү унаа токтотуучу жай салынды. Жергиликтүү бийликтин айтымында буга чейин 13 унаа токтотуучу жай болсо, азыркы учурда мына ушундай бир түптүү 20га чукул унаа токтотуучу жай салына баштады. Кала тургундары шаардык бийликтин колдоосу менен унаа токтотуучу жайларды өз демилгеси менен куруп жатышат. Шаарча чөлкөмүндө бир типтеги жеңил конструкция менен салынган бул жайлар жергиликтүү бийликтен расмий уруксат алгандан кийин гана тургузулууда. Бул ишке активдүү катышкан тургундардын бири Болсунбек Алымкулов. Ал унаа токтотуучу жайдын курулушуна жеке салым катары 100 000 сом каражат бөлүп коңшуларына үлгү болууда. Анын айтымында мындай шарт шаар ичиндеги тартипти сактап, унааларды ирээттүү токтотуусуна чоң жардам берет. Могул турган гаражда легкий конструкция болуп атат да, бул деле жакшы да. Эл ары өтүп бери өтүп жакшынакай көрүнүп турса эл деле сыймыктанат да жакшы. А мурункубуз деген ар кимдики ар кандай болчу, өйдө болчу, ылдый болчу, бирөөнүн воротасы кысыл, бирөөнүкү кара, жашыл болуп, разноцветный болуп. Аз бир типте болуп атат, эми көрүнүшү жакшы эле болуп атпайбы? Бул унаа токтотуучу жайлар керектөөчүлөргө белгиленген тарифте ижарага берилет. Шаардын инфраструктурасын жакшыртуу менен муниципалдык жерди максаттуу пайдалануу багытында эми көп кабаттуу үйлөрдүн ээлери дагы бир түптүү унаа токтотуучу жай курууга сунуштарын беришүүдө. Өзүңүздөр байкагандай бул жерде ар кандай типтеги, ар кандай үлгүдөгү гараждар, склад, очокканалар салына берген убагында. Анан таштандылар толуп, кооптуу абалдар жараткан. Анан балдар, кичинекей балдар көп ойногон учурлар болот. Шамал, жаан чачым болгондо урап кетиш коркунучтары пайда болгон. Ошол себептен элдердин баарына ушундай идиный, жаңы үлгүдөгү, заманга ылайык гараждарга өткүлө деп элдерге чакырык жазап, элдерге да чоң ыраазычылык билдирет. Ошо өздөрү инициатива кылып, домкомдор, шайланган домкомдор бизге келип кайрылып, элдердин кошуналары менен чогулуп сүйлөшүп, демилге кылышып, өздөрү мына салып башташты. Шаарда жүрүп жаткан өзгөрүүлөр жана жасалып жаткан иштер көңүл жылытарлык. Кала ичин иретке келтирүү, тартип орнотуу жана инфраструктураны жакшыртуу колго алынганы шаар тургундарын сүйүнтүүдө. Мындай демилгелердин улантылышын каалап, шаардын мындан да көркөм жана ыңгайлуу болушуна үмүт артып жатышкандар арбын. Мен 86-жылдан бери ушу жерде жашайм. Ошондон бери бул городогубуз каралбай эле калган. Мынакей Нарындын ичиндеги ар бир этаждын асты парк болуп атат. Балдар ойночу жайын куруп атышат. Жакшы эле мэр менен муниципалга биз рахматыбызды деле айтабыз. Жасалбаган жердин баарын жасалып атат. Аллей жолдор салынып атат. Машина койчу стоянка дейби, ошондойду да коюп атат темир менен. Биз ушул городок аймагында жалаң кабат үйлөр көп. Ошол кабат үйлөрдүн алдын иретке келтирүү максатында ушундай бир типтеги гараж салдырып баштаганбыз. Биз ушуну былтыр 8 кошуна эски гараждарыбызды бузуп, ошонун ордуна жаңы гараж салып атабыз. Ошонун бир жакшы жери бул жердеги мусорлар, таштандылар жок болуп калат экен, таза болуп калат экен. Мен ушул Нарын шаарынын тургундарын, ушу кабаттуу үйдүн жашоочуларын айтат элем, бирдей типте ушундай гараж салдырып алсак. Кала ичин иреттөө иштердин натыйжасында кызыл сызыктан чыгып кеткен турак үйлөрдү алуу иштери дагы бул жылы улантылат. Бул кадамдар шаардык тартипти сактап, келечектеги пландалган инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга шарт түзмөкчү. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.